эрте жазда башталган үй кышка чейин зорго бүткөн да. Чек арадагы Карабак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү депутаты Акылбек Дилшатов күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери создуктурулуп жатканын айтат. Жанаша турган Тажикстандын Лаккон айылында курулуш иштери башталып, турак жайлардын дубалдары тургузулуп калды дейт. Өтө секим жүрүп атат. Себеби мына тажиктерде күйгөн үйлөр уже фундамент коюп, кирпич коюп баштады. Биздикилер толук уже сүрдүрүлүп бүтө элек да. Ол бир кило цемент түшүп, бир шагал төгөл бирсе кирпич коюла элек ал. Качанкы бул турушта эртең кыш келет. Жергиликтүүлөр буга чейин калыбына келтирүү иштерин мисал келтирип, айтылган мөөнөтүндө аткарылбайт деп шек санашууда. Өткөн жылы апрель айынын аягында да тажик тараптын кол салуусунан 140 үй жараксыз абалга келтирилип, жеңил типте жаңыдан курулган. Анда да эгемендүүлүк күнүнө чейин толугу менен курулуш иштери аякташы керек болуп, октябрь айына чейин созулган. Мурунку ушундай тополоңдо жазда өзү эрте жазда башталган үй кышка чейин зорго бүткөн да. Эң акыры ушу кышка калып кетейин деп күздө бүткөн. Азыр бул турушта мурункудан дагы абал оор, тем более кирпич менен салабыз деп атат. Ал убакыт кармайт, куруш керек дегендей. Бул азыр кечигип атат. Неге кечигип атат түшүнүксүз да. Биз 2 айга деп сурок берип атабыз. Бул жолгусунда облустук капиталдык курулуш мекемеси куруучуларга 2 ай мөөнөт берилгенин айтышууда. Бул аралыкта 104 чарчы метр кыштан курулган үй даяр болуусу керек. Мам курулуш тарабынан өзүнүн проект долбоорлорун даярдалган. Ал сыртты 1,5 кыш кирпич болуп, 104 квадрат дейлейт. Анын плита прикрытие деп коебуз, ал монолит же плита коюлат. Крышасы болсо темирден жасалып, профнастилден жабылат. Курулуш компаниялары берилген мөөнөт азыркы кырдаалды эске алуу менен өтө эле аз дешет. Ошол эле учурда аба ырайы да таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Мындан улам кеминде 3 ай убакыт керек. Азыркы кура турган объекттерибиз кырдаал туруктуу эмес. Ошол себептен бул 3 айдан дагы өтүп кетиши мүмкүн. Эмне себептен азыркы учурдагы кырдаалга даже мамлекетибиз жогоруда отурган башчыларыбыз дагы айта албай жатат да. Кепилдик бере албай жатат. Абал туруктуу болот деген маселеничи. Ошол себептен буга толук айта алам, 2 ай 2,5 айда бүтпөйт бул. Облустук бийлик жакынкы күндөрү курулуш иштери башталаарын билдирди. Тендерден уткан компания аныкталып, тазалоо иштерин гана күтүп турушат экен. Чек ара аймактарында дагы деле кооптуулук бар болгондуктан куруучулардын коопсуздугун милиция менен чек арачылар камсыздайт. Кечээ күнү тендер болуп өттү. Ушу үйлөрдү салуу боюнча конкреттүү түрдө бир фирма уткан. Азыркы учурда уже жумуштарын баштаганга даярданып жатат. Алардын ошол куруучулардын коопсуздугун сактоо боюнча албетте бул жерде чек ара кызматынан жана ички иштер министринин кызматкерлери сөзсүз түрдө коопсуздугун камсыздык берип турат. 14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда жалпы 640 турак жайга залакасы тийген. Анын ичинен 423 такыр жараксыз абалда. Үй жайы талкаланган жарандарды убактылуу башпаанек менен камсыздоо үчүн жергиликтүү бийлик өз үйлөрүн сунуштаган ыктыярчылардын тизмесин түзүп жатат. Нургазы Жайнаков, 5 канал, Баткен облусу.